Элестетиңиз, патент жоюлду. Эртең 1-июль келди. Эмне кыласыз? Кайка барасыз? İşteyiz uştular деле. Салык кызматынан да келип айтып берип кетиштү, түшүндүрүп. Билбейм, ККМ аппараттары мен кандай көптөн иштейт? чыга элек келгендир, мен билбейм. Жоюлуп кетсе кантип сатабыз, кандай кылабыз, кандай жолдору болот? Түшүнбөй эле турабыз. Отчет толтуруш үчүн анын үчүн элдин баарын окутуш керек. Ак көйнөк кийип, креслодо отургандырсыз, бирок деген базарда иштеген соодагер, мисалы, элестетсеңиз, мамлекеттик салык кызматы 1-июлдан баштап соодагерлер үчүн патент жоюла турганын эскертип, ага чейин соодагер жана ишкерлерди салык төлөөнүн башка ыкмаларына өтүшү керектигин билдирди. Негизи соодагерлер 1-январдан баштап эле башка ыкманы тандоого мажбурланып жаткан. Кийинчерээк президент Садыр Жапаров салык кызматы муну тейлөөгө үлгүрбөй жатканын айтып, мөөнөтүн 6 айга узарткан эле. Андан бери соодагерлер үчүн атайын түшүндүрүү иштери жүрдүбү? Алар ИП системасына өткөнгө даярбы? Биз базар аралап сатуучулардын пикирин сурап көрдүк. Баягы патент жоюлат tutпайбы? 1-июлда жоюлат дейт да, эмне кыласыздар эми? Кудай айткан болот да. Кадимгидей чек чыгарасын ошо. Чек менен. О, а эмне сатасыз? Военный формаска. Военный форма. Канчаны сатып бердиңиз? Я. Канчаны саттыңыз? Ошо ККМ аппарат менен. Мен билбейм, ал жерде канча күнгө канча кетсе ошонун күндөгүсүн сатып коём. Ыңгайлуу эле экен? Ооба. Элестетиңиз, патент жоюлду. Эртең 1-июль келди. Эмне кыласыз? Кайка барасыз? İşteyiz uştular деле. Салыкты кантип төлөйсүз? Салыкты ким төлөйт? Эми кассовый аппарат болсо коюлат. Эми мамлекет эми ИПга өттүңүзбү? Өтө элеккенсиз. ИПга жок. Патент электронный патент бизге азыр. Салык кызматынан да келип айтып берип кетиштү, түшүндүрүп. Билбейм, ККМ аппараттары мен кандай көптөн иштейт? чыга элек келгендир, мен билбейм. Салык кызматынан мындай келип маалымат берип, айтып түшүндүрүү иштери болуп атпайбы? Келip кетишти эки жолу. Эмне боюнча маалымат берип кетиштү? ИПга өткүлөдү. Баягы ККМ аппарат менен иштегилер жатат да. Аны кандай ойлоп атасыз эми? Бүтүп отурам мен, Кудайдын буйругу дайым. А жанагы баягы отчет тапшыруу иштери да болот турбайбы? Аларды кантип тапшырабыз? Ансын дагы пока чечиле кетпеди. Өздөрү да чечилип турбайбы. Негизи мамлекеттик салык кызматынан келип сиздерге түшүндүрүү иштери болуп атабы? Жок боло элек. Андай боло элек, түшүндүрүү иштери жүрө элек бизге. Эми түшүндүрүү иштери жүрсө, эми көбүбүз эле баарыбыз эле патент менен иштегенге эле макулбуз да өзү. Жоюлганына каршы элебиз. Себеби патент ар бир соодабызда керек бизге патент. Анан жоюлуп кетсе кантип сатабыз, кандай кылабыз, кандай жолдору болот? Түшүнбөй эле турабыз азыр. Анан ИПга өтөйүн деп атасызбы? Качан өтөйүн деп атасыз? Аны пока неизвестно. Ош базар ага чейин кетип калат. Кетирет болчу. А мамлекеттик салык кызматынан келип сиздерге түшүндүрүү иштери болуп атабы мындай? Кечээ овощнойго келип туруп, пока бул жерге келе кеми келсе керек болду. Эми ИПга өткөнгө даярсызбы? Мамлекеттик салык кызматынан келип сиздерге түшүндүрүү иштери жүрүп атабы? Чаарыбыздын көрөбүз да бир эле. Алдыста жазыла турган нерсени биринчиден, экинчиден билбейм, айта албайм. Көп нерсени. Баягы ККМ аппараты менен иштегиле деди, аны да. Жок, ошону айтып атпайм. Мен буга чейин колдонгон эмесмин да. ККМди. Сиз айткандай патент менен иштеп келатабыз. Ансын деле, может, дейси болуп калса, ансын деле көрөбүз. Соодагерлер ИПга өтсүн, ККМ аппараты менен иштесин деп атат го. Эми ал билбейм, эми ал убакыт келгенде көрөбүз да. Азыр патент эле алып атабыз. А ИПга өтүү аракеттери мындай болдубу? Барып тапшырып. Жок, андай ойлонбойбуз деле. Салык кызматынан келип мындай түшүндүрүү иштери жүрдүбү сиздерге? Жок. Андай түшүндүрүү иштери боло элек азыр. Мындай деп да айтышат да, же отчет толтурасыздар депчи, ошолордун түшүнө алдыңыздарбы, мындай көрдүңүздөрбү? Отчет толтуруш үчүн анын үчүн элдин баарын окутуш керек. Ким окутат анын баарын? Базарда соода кылгандар кайсы маалда барып окуйт? Кечинде үйүнө барып балдарын садикке алып барып, школага алып барып окутабы же отчет жасайбы? Бул жерде просто Акылбек Жапаровдун, как говорится, экономист өзүнүн экономистский ишин кылып атат да, а патент менен мына Россия канча жылдан бери ошо менен иштеп атышпайбы? Великий болгон Россия иштеп аткан бизге эмне кереги бар ККМ? Ну, чоң-чоң жана супермаркеттерде можно. А мелкий базарда зачем это надо? Мен ушинтип ойлойм да, это лично мое мнение.
Патент жоюлгандан кийин соодагерлер салык төлөө үчүн эки режимдин бирин тандашы керек. Алар жалпы салыктык режим же атайын салыктык ыкма. Ошондой эле ишкерлер сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу зарыл. Жалпы салыктык режим бул ири салык төлөөчүлөргө багытталган. Тагыраак айтканда, буга товар жүгүртүүсү жогору ири компаниялар кирет. Алар тапкан кирешесинин 10%-ын салыкка төксө, 6 ай жана 9 айда бир жолу отчет берип турушу керек. Ал эми жөнөкөйлөтүлгөн системада кирешеси жылына 30 миллион сомдон ашпаган чакан жана орто бизнес үчүн салыктар каралган. Бул режимди тандаган соодагерлер сөзсүз түрдө ККМ аппараттарын колдонушу керек жана товарды канча сомго сатса, ошол көлөмдө белгилүү процент салык алынат. Мамлекеттик салык кызматынын төрага орун басары Ислам Кыдыргычевдин айтымында соодагерлерге төмөнкү ставкалар коюлган. Кирешесине жарата, оборотуна жараша эми эң негизгисичи. Анан мына 15 миллионго чейин бул эми биз общий политика мындай өзүн багып атса, ошентип иш кылып атса, 15 миллионго чейин болсо, буга салыктан бошотулган. Эчтекени төлөбөйт, бир гана ККМди колдонот. Анан соцфонд төлөйт. Бул около 900 сом, 1000 сомдун тегерегинде болот, полис алат да. Бул кийин өзүнүн пенсиясына кетет болду. Чыгашасы ошолор эле. Андан эгерде 15 миллиондон аша турган болсо, 30 миллионго чейин 0,5 деген пайыздык ставка. 30 миллиондон 50 миллионго чейин бул 1% өтөт. Былтыр ноябрь жана декабрь айларында Кыргызстандагы базарлардын соодагерлери ККМ системасын киргизүүгө каршы бир катар нааразычылык акциясын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан эле. Каршылык акциялары Оштогу Кара Суу базарынан башталып, Бишкектеги Дордой, Мадина, Орто Сай, Аламүдүн, Кудайберген жана Берекет Грант базарларында уланган. Ал эми Ош шаарындагы жана Талас, Каракол, Нарын шаарларындагы базарлардын сатуучулары митингге чыккан. Анда ишкерлер ККМ аппараты менен иштөөнүн түйшүгү көп болуп жатканын, ал үчүн кошумча бухгалтер же башка адис жалдоого аргасыз болушуп, ошондой эле салык кызматынын онлайн сайтында иштөө татаал болуп жатканын жүйө келтиришкен. Алар андыктан мурдагыдай эле патентти калтырып, калган эрежени жеңилдетүүнү же жоюп салууну талап кылышкан. Буга чейин жогорку кеңеште дагы өкмөттүн дарегине элге жаңы салык эрежелери тууралуу түшүндүрүлбөй жатат деген сын айтылган. Эми соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүрдүбү? Алар ИП системасына өтүүгө даярбы? Демек, соодагерлерге мындай жеткиликтүү түшүндүрүү иштери жүргөн эмеспи? Кандай? Чын айтканда түшүндүрмө иш күн сайын жүргүзүлүп жатат. Барып эле түшүндүрөт салыкчыларчы. Ошол жерден атайын буклеттерди да чыгарып таратып бердик. Буклеттер демекчи, мисалы сиздердин сайтыңыздарда чыгарган бүгүнкү эле жаңылыктарды мына окуп көрсөңүздөр, аябай татаал терминдер менен жазылыптыр. Мен журналист болуп, мынакей элге жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берейин десем, мен керек болсо өзүм да түшүнгөн жокмун. Бул жерде эми мындай жалпак тил менен эле жазып, айтып берсеңиздер болобу? Негизи жалпак тил менен эле жазылып турат. Андан кийин эми ар кимдин уровени ар кандай да информация. Сизде мындай да уровень дейсиз. Мисалы сиз ооба азыр деген костюм-шым кийип, тиги ак көйнөк кийип, креслодо отургандырсыз, бирок деген базарда иштеген соодагер, мисалы элестетсеңиз, нан саткан, кийим саткан, ар кандай бут кийим саткан ишкерлер бар да. Анан алар деген сиз түшүнгөндөй түшүнбөйт да. Аларга жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен айтса жакшыраак түшүнөбү? Түшүндүрмө иштен дагы маселелер бар аяктандагычы. Балким биз баарына мындай жеткире албай атабыз. Сиз айткандай, может, жалпак тил менен түшүндүрүп бере албай атабыз. Бирок ошондой да аракеттер болууда. Мындай терминология менен балким түшүндүрүп коюп атышыбыз мүмкүн да. Башка шарт түзүлүп атпайбы? Например, буга чейин бир правила менен, бир шарт менен иштеп атсаң, анан ошонун баарын тең унутуп туруп башка шарт коюш керек туурабы? Каршылык чыгып аткандардын эң бирден бир себеби бул жана отчет тапшырып калат экенбиз деген маселе бар болчу. Анан белгилеп кетчү маселе ошо 15 миллион сомго чейинкилерди бүт отчеттордун отменага чыгарды. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Ошо базарда биздин кызматкерлер дагы бар, каттоочу имендачы. Андан тышкары тиги базардын ээлери, базардын администрациясында өздөрүнүн кызматкерлерин үйрөтүп, штатка алып коюп койгон. Ошол жерден заявлениясын алабыз. Жаңы режимге өтүү боюнча ошол
на месте каттоосун жүргүзүп атабыз. На месте ККМ-ин каттап, анан на месте өзүнө кайра базарда точкасын алып барып берип коюп атабыз да. Вот ошондой бизнес процесс бүгүнкү күндө коюлду да. Баса, патент системасы соодагерлер үчүн гана жоюлуп жатат. Ал эми башка кызмат көрсөтүү тармактары патент менен эле ишин уланта берсе болот. Патент соодагерлер үчүн эмнеге жоюлуп жатканын Кыдыргычев мындайча түшүндүрдү. Бүгүнкү күндө патент системасы уже изжила себя. Уже бүгүнкү күндө справедливая система налогообложения түзүлүш керек деген баарыбыз түшүнүп турабыз. Ошонун алкагында бул единый налогду биз жана сунуштап аткан ККМ деп сунуштап аткан нерсе эң негизгиси бул жанагындай справедливый налогообложение түзүп берет да. Канчалык соодаң көп болсо, ошончолук салыкты көбүрөөк төлөйсүң. Канчалык соодаң аз болсо, ошончолук аз төлөйсүң. Соодаң жок болсо, эчтекени төлөбөйсүң деген эң негизги принципти коюп берип атпайбы? 2023 жылдын 10 айында 1 миллиард 700 миллион сомго 780 миңден ашык электрондук патент берилген. Ал эми ККМ аппараттарын колдонгон ишкерлердин саны 75 миңге жетип, соңку 3 жылда 4 эсе көбөйгөн. Бул боюнча пикириңизди жазыңыз, каналга катталып, видеону бөлүшүңүз. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.